أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكافرون فهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. آمنت بالله المولانا العظيم. Elbette Saba kavmunun yaşayan yerlerinde çok belgeler var. İki bak, on tarafında, sol tarafında Allah Rabbingerdin rızkısını jegile, ağa şükür kılgıla, жақсы қоғыз шар, жана кечиримдүү Рабб. Алар баш тартышты, аларга биз арым сейилди жибердик. Алардын эки багыны эки башка бакка алмаштырып койдук. Ал бактар мөмөлөрү ачуу, жапайы жана бир аз седир дарактарынан. Биз аларды жазаладык, алар шүкүр кылбагандык, кафир кылгандык себептүү биз ушул сыяктуу кафирларды жазалайбыз. Жана алар менен биз берекени түшүргөн берекелүү айылдардын ортосунда дагы көрүнүп турган айылдарды жараттык. Жана алардын сапар кылатыган жерлерин чектеп койдук. Эми сапар кылгыла күнү түнү тынч аман, эсен аман абалыңарда. Алар айтышты, ey Rabbi биздин сапарларыбызды алыстаткын. Алар өздөрүнүн нафстарына зулум кылышты. Биз аларды баян катары калтырдык. Алардын баарыны бөлүп койдук. Булардын баарында чоң белгилери бар. Ар бир көп сабыр кылуучу, көп шүгүр кылуучу адамдар үчүн. Жана Иблис аларга өзүнүн күмөнүн тастык кылдырды. Аны эргештилер. Бир аз мусулмандардан башкалары ага эргешти. Иблис алардын үстүгө үстөмдүк кыла албайт. Биз булардын баардыгыны ахиретке ким ишенет жана ахиреттен ким шектүү, ошоларды билиш үчүн ушундай кылдык. Албетте Раббиң баардык нерсени сактап туруучу. Бул Саба сүрөсүнүн 15-аятынан
21 ayatqa cheyinki 5-6 ayat. Biz Ramazanга cheyinki nemede Saba surasini okugan edik. 15 ayatgacha okuganбыз. Ortada Ramazan bolup toktop kaldı. Allah Taala tawfik berip kayra başladık inşallah. Allah Subhanahu wa Taala tutkan rozalar kabul kılsın. İbadatları kabul kılsın. Jana Ramazanda kanday jaşasak, kalgan 11 aydı dagın oşonda jaşaganга Allah tawfik bersin. Ramazandын негизги сабагы ошол. Bir ay жақсы өткөзсөң, қалған 11 ay жақсы өтөт иншалла. Саба сүрөсүндө сүрөнүн аталып калышлыгы дагы ушул окуяга себептүү. Бүгүнкү сабагыбыз иншалла ушул Саба коому, Саба элиге тиешелүү болуп атат. Аллах Субхана ва Таала мындан алдыңкы аятта өзүнүн эки сүйүктүү бендесин зикир кылган. Сулайман жана Дауд алейхиссалам. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ إلى آخر الآية. Мына ушул эки аятта Аллах Субхана ва Таала эки чоң өзүнүн падыша, бай, бий инсандарын зикир кылган. Алардын байлыгы, бийлиги аларга ахиретке тоскоол болгон жок. Ахиретти унуткан жок. Кайдыгер гафил болуп калган жок. Байлык, бийлик менен Аллахтын ыраазылыгын табыш мүмкүн экен. Ошону Аллах Субхана ва Таала алдыңкы аятта баяндаган. Эми бул баяндан кийин эле Аллах Субхана ва Таала эми Саба коомун баяндап атат. Саба коому дагы бай, бий, өнүп өскөн эң алдыңкы өз орундагы өнүккөн мамлекет, өнүккөн адамдар болгон. Бирок алар байлыкка, бийликке мас болуп, ахиретти унутуп, Аллахты унутуп, ахырда акыбалы чатак болду. Ахыры келип алар кор болду, жок болуп кетти. Жер жүзүнөн Алла Таала маны бардыгын не кылды? Ва маззакнахум кулла мумаззак. Аларды тытып салдык дейт. Аларды жок кылып салдык. Ва жаалнахум ахадис. Алар болгону элдердин озунда эле калды. Элдердин озунда, баяндарда эле калды, эч ким билбей калды деп атат. Демек Аллах Субхана ва Таала байлыкты, бийликти берет. Эмне үчүн? Өзүгө кулчулук кылыш үчүн. Аллахтын ыраазылыгын табыш үчүн. Ал өзүнүн нафсынын кулу болуп, ахиретти унутуп, дүйнөнүн кулу болуп калышлык үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгын табыш үчүн Алла Таала берет. Эгер ал байлыкты, бийликти туура эмес пайдаланган болсо, Алла Таала тезир алып коет. Байлыкка, бийликке жетиш оңой эле балдар. Алла Таала насип кылса тагдырда жете бересин. Бирок аны туура пайдалануу, аны кармап калуу бул кыйын нерсе. Тарыхта өтө аз кездешет ошол нерсени кармап калган адамдар. Көбү бузулуп кеткен. Ошон үчүн Аллах Субхана ва Таала мусулмандарга көп байлык, бийлик бербейт. Бул Аллахтын бизге берген чоң жакшылыгы, чоң инамы. Байлык, бийликте көбүнчө адам баласы кутурат, четтен чыгат. Ошон үчүн Аллах Субхана ва Таала эмне кылат? Мусулмандарга көп эле байлык бере бербейт, өзүнө жараша муктаж кылбай турган, эптеп-септеп Кудайды таанып жашап, бейишке барып алса болду деген маанада Алла Таала бир аз байлыгын берет. Көбүнчө байлык азап болот. Көбүнчө байлык азап болот. Мына ошол азапка учурап акыры жок болгон коомдорду Аллах Субхана ва Таала Куранда баяндаган, ошолордун бирөөсү Саба коому. Лaqad kana li saba'in fi maskanihim aya. Деген аяттан айтып атат. Саба коому бул тарыхтагы эң көп тарыхта калган коомдордун бирөөсү. Саба коому Ямандагы коом. Яманда Саба деген жер болгон. Хазар Маут менен Санаанын ортосунда Саба деген жер болгон. Бул жер Иса алейхисаламдын дүйнөгө келишинен 1000 жыл алдын дүйнөдөгү эң абат болгон, эң өнүп өскөн мамлекет болгон. Иса алейхисаламдын дүйнөгө келиштигинен канча 1000 жыл алдын. Түшүнүңөрбү? Азыркы биз жашап аткан доор 2224 десек, андан 1000 жыл алдын. 3000 кылым алдын, 3,5 кылым алдын ушул дүйнөдө эң алдыңкы болуп өнүп өскөн, эң жакшы бай, элдин баардыгы суктанган коом Саба деген жерде болгон. Саба коому булар өтө өнүккөн коом болгон. Кээ бир риваяттардан 500 жыл жашаган. 500 жылга чейин ушундай жакшы жашоо жашаган. Жашоосу ушунчалык жакшы. Аллах Субхана ва Таала айтат Кур'ан-ы Керимде: "Балдатун таййиб ва раббун гафур." Белда таййиб. Көрдүңөрбү? Балдатун таййибатун ва раббун гафур. Алардын жашоосу ушундай болгон. Аллах Субхана ва Таала эң жакшы жерди тандап берген. Ямандагы эң жакшы жер, алар ошол жерлерде бак дарактын арасында жашаган. Абасы таза, суусу таза,
жаңы чыккан мөмө жемиштер кышын жазын пишип турат. Ушундай жыргал жашоодо жашаган жерлери аябай жакшы болгон. Андан сырткары булар соодагер болгон. Соодагер элге Аллах субханала таала Ямандан тартып Шамга чейин, азыркы Сирияга чейинки аралыктын бүт бардыгыны, узун жолдун бардыгыны дагы бак кылып берген. Узун жол Ямандан тартып Сирияга чейинки аралык узун жол, түз жол, жолдун эки тарафы бак. Айылдар, суулар чыгып турат, алмалар, өрүктөр бүт бардыгы бышып турат. Ушундай жолго сапар кылам десе дагы кыйынчылык жок. Жашайм десе дагы кыйынчылык жок. Ушундай жерде жашаган булар. 500 жылга чейин алар жашап барып, акыры байлыктын негизинде кутуруп, алар четтен чыгып, динден муртат болуп, аны Алланын каргышы келип жок болушкан. Мына акыры ушу менен аяктаган. Мына ушундай коомдун окуясыны Аллах субханала таала Кур'ан-ы Керимде көп зикир кылат. Мына ушул Билхис, Сулайман алейхиссалам менен баягы окуган окуя, Сурат Намлда окудуңар. Билхистин окуясы дагы Ямандан болгон. Ушул Ямандан, Сабадан, мин Сабаин. Бияқини бидамаин хабарне, Сабадан мен кабарап келем деген аят бар. Сабадан кабарап келем, ушу Саба болгон. Сабадан чыккан бир аял ошол Билхис болгон. Андагы келип мусулман болгон. Ал бар мусулман болгон элдерини дават кылып чакырып, элдерин 500 жылга чейин исламга эмне кылышкан, чакырып келишкен. Исламда жашап келип туруп, акыры барып кутурган. Бул шаар балдар ушунчалык бир таза болгон, ал жерде чымын-чиркей болгон эмес. Чымын-чиркей болгон эмес. Мөмө жемиш болгон жерде чымын-чиркей болот негизи. Чымын-чиркей болгон эмес. Эгерде сырттан бирөө келсе, ал котур ору менен оруса, питтеп кетсе, ошол жерге келсе, ошол жердин абасында өлүп калган. Жырткыч жаныбарлар болгон эмес. Жырткыч жаныбарлар болгон эмес. Ушундай дарактар болгон, ал дарактардан бир неге чыгып турган, ошон үчүн жырткыч жаныбарлар жакындаган эмес. Жырткыч жаныбардан коркунуч жок, токойдон. Хашаратул арз жок. Аларга чагатырган чиркей, чымын, ары эчтеке жок. Ушундай таза жер, таза аба, таза суу, таза жерде Аллах таала неамат кылып берген. Бирок Алланы унутту, кайдыгер болду, Аллах таалам жок кылды. Куранда Саба деген коом бар деп окуйт, эч ким билбей калды. Арабтардын усулу Ямандан болот. Арабтар ошол жерден чыккан. Мадинадагы Хазраж, Аус, Хазраж бүт баары Ямандан келген. Кийин булар таркап кеткен дүйнөгө. Таркап дүйнөдөгү арабтардын көпчүлүгүнүн усул аслы тамыры Яман. Яман арабтар болот. Ушул Саба коомундан болгон. Кийин буларды Аллах субханала таала эмне кылды? Дүйнөгө таркатып койду, себеби алар эмне кылды? Алланы унутту. Ошон үчүн байлык, бийлик колуңда болсо, Алланын акысын берсең, бенден акысын берсең, бул неамат. Сага неамат. Эгер аны максат кылып алсаң, ага чөгүп кетсең азап болот. Дүйнөдө азап, ахиретте азап. Ошон үчүн Аллах субханала таала башында өзүнүн сүйүктүү коомдорун эскертти. Эки инсанды, өтө чоң инсандарды, пайгамбарларды, Сулайман алейхиссалам, Дауд алейхиссалам, алардын байлыгы, бийлиги ахиретке тоскоолдук болгон жок, ибадатка тоскоолдук болгон жок, аны эскертти. Андан кийин дүйнөгө, бийликке мас болгон адамдарды, алар ошого алданып, корбогонун Аллах таала эскертип атат. Бул аяттан негизги максат бизге эскертүү болуп атат. Ошо дүйнөгө мас болуп калбагыла деп. Дүйнө жүрөгүңөргө кирип кетип, ахиретти унутуп калбагыла деген сөз. Ал эми Курейшке айтып атканын себеби Курейш эли буну билет эле. Курейш дагы неден келген? Ямандан келген. Алар буга чейин муну айтып жүргөн. Ушундай бир вакытта Саба деген жерде ата бабабыз ушинтип жыргал жашаган экен, жашоосу керемет болгон экен, зор болгон экен деп айтышат эле, билет эле. Ошону Аллах субханала таала Курейшке эскертип атат. Силер азыр ушул аз гана болгон неаматыңарга кутуруп атасыңар, ата бабаңар силерге караганда 100 эсе жакшы жашаган. 100 эсе күчтүү эле. Бирок акыры эмне болду? Акыры жамандык менен аяктады. Силер да ошондой болуп калбагыла деп Аллах субханала таала Курейш эли аркылуу жалпы үммөт мусулман үммөтүнө эмне кылып атат? Эскертип атат. Ошон үчүн дүйнө колдо болсо пайда, дүйнөгө кирип кетсең, анда сени жок кылат. Эми Кур'ан-ы Керимди карасаңар, Аллах таала айтып атат: "Лакад кана лисабаин фи масканихим ая." Албетте Саба коомунун элинин жашаган жеринде ая, белгилери бар. Аллах тааланын чоң белгилери бар. Кандай белги? Жаннатани ан ямин ва шимал. Эки бак, оң тарафынан, соң тарафынан, бир бак жолдун оң тарафында, экинчи бак
Ne? Yolun sol tarafında kulû mir rizqi rabbikum. Allah aytып атат, эми Rabbingердин рызкысын жегиле. Вашкуру лах. Эми шүгүр кылгыла. Жегиле, шүгүр кылгыла. Жегиле, шүгүр кылгыла. Балдатун таййиба ва раббун гафур. Ал шаар өтө кооз шаар, өтө жакшы шаар, таза шаар. Ва раббун гафур. Жана Раббиңер дагы бооркер, кечиримдүү деген аят. Раббиңер дагы бооркер, кечиримдүү, ырайымдуу деген аят. Бул Саба коому не болгон? Булар балдар өнүккөндөн кийин адам баласы ошол жашооду кандай кылып жашаш керек, ошол жолдорун үйрөнө баштайт. Булар өнүгүп барып, арабтарды билесиңер, арабтар жашаган жер чөл. Аларда суу болбойт, аз болот. Болгон суусу жамгыр урайт. Бирок жамгыр жааганда, жамгыр келип жаап сиңип кетет. Чөлдө сиңип кетет, жок. Анан булар суу сактап калыштын жолуну эки тоонун ортосуна баягындай суу сактагач кылат. Түшүнүңөрбү? Тосуп эки жагына суу сактаган жерлерди кылышат. Ошол жерлерге суу сактап жааган жамгырлар көп жаайт эле. Бар топтоп, анан акырындык менен аны эгиндерине, бактарына, малдарына, өздөрүнө алат эле. Ошентип жыл бою суу менен камсыз кылышат өздөрүнө. Бул Сабада болгон чоң дамбалар болгон, чоң нелер болгон, суу сактагычтар. Ал жерде 3 кабат болгон. Алар ушундай акылдуу болгон, 3 кабат кылган. Биринчиси эң үстүдөгүсү анын өзүнүн ача турган эшиги болгон. Суу толгондон кийин ошону ачкан. Ачкандан кийин ошондон кеткен суу менен бүт баарын сугарган. Суу азайгандан кийин экинчи кабатында болгон. Анын неси болгон, эшиги болгон. Ошол жерден экинчи эшигиден куурга келип туруп, ачып, экинчи этабы менен сугарган. Жарым жыл бою. Анан суу дагы бар азайып, үчүнчүсүнө түшөт, паска түшөт. Анан астынан дагы эмне кылган? Бир эшик койгон, ошону ачып туруп сугарылган. Маданиятты карагыла. Ушундай өнүккөн эл болгон. Ушинтип булар чоң дамбаларды куруп, суу сактагычтарды кылып, ушу менен Ямандын тегереги буга чейинки, азыркы Шам, Сирияга чейинки аралыктагы бүт жерде бактар сугарып келишкен. Сугарып, өздөрүнүн күчүнө, өздөрүнүн байлыгына, акылына ишенип мас болгон доор болгон. Ошентип жүргөн учурда Аллах субхана ва таала буларга четтен чыккандан кийин, пайгамбарлар укпай калгандан кийин анан азап жиберген. Азап ошол суу болгон. Ошол сууга сел келип, ал сууду бузуп, суулар жарып чыгып, алардын бүт бардыгын жок кылган. Бактарын агызып, үйлөрүнү бузуп, эгиндерин, талаларын жок кылып, жер менен бир кылып, Аллах субхана ва таала жок кылып койгон. Аллага эчтеке эмес, заматта Аллах жок кылып коет. Аллахтын айтканын кылган жок. Аллах мөөнөт берди, акыры четтен чыгып, оңолбой турган доор келгенден кийин, оңолбой турган доор Аллах азап берет. Аллах сактасын. Аллах таалам бир эле заматта азап бербейт. Аллах таала мөөнөт берет. Берип, эми ал адамдан хайыр жок болгондон кийин эми азап келет. Алейхиссалам. Аллах таала ошогочо күтөт. Акыры ага хайыр жок, үмүт жок болгондон кийин азап келет. Аллах таала айтат, биз Сабага бергенбиз масканихим ая, алардын белгилери бар эле, бактар ичинде бүт мөбө жемиштин баары бар. Жаннатани ан ямин ва шимал. Жаннатан эки жаннат деген эки эле нерсе эмес. Бул деген көп бак болгон, бирок оң тараф, сол тараф болгон үчүн жаннатан деп атат. Түшүнүңөрбү? Жаннатан эки бак, оң тарафында, сол тарафында. Эми булардын төрт тарафы бак деген сөз. Кулу мир ризqi rabbikum вашкурулах. Аллахтын өкүмүн карагыла. Раббиңердин рызкысын жегиле, Раббиңерге шүгүр кылгыла дейт. Халалдан рызкы жешилик бул да ибадат. Халалдан рызкы жешилик бул да ибадат. Касбул халал фарида ба'дал фараис. Кулу минат таййибат ва амалу салиха. Я айюхар расул, кулу минат таййибат ва амалу салиха. Халалдан тамак жешилик бул да ибадат. Харамдан тамак жешилик азап. Алейхиссалам. Ошон үчүн халал жеп шүгүр кылышлык өтө чоң ибадат. Халал жеп шүгүр кылышлык өтө чоң ибадат. Демек, адам баласыга Аллах таалам немат берип, нематын жагдырган учурдагы эң чоң ибадат бул шүкүр ибадат. Алларга айтылып аткан ибадат шүкүр ибадат. Халалдан жегиле, шүкүр кылгыла деп атат. Демек, Аллах таалам нематын берген болсо, ага шүкүр кылыш керек. Шүкүр кылыш керек. Шүкүр кылсаң, Аллах таалам көбөйтө берет. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид.
Ошондуктан Аллах субханала таала кайсы мамлекетке, кайсы элге, коомго байлыгыны берген болсо, алардын биринчи түздөн түз вазифасы эмне экен? Шүгүр кылуу. Шүгүр кылуу дегени Алла тааланын берген нематтарын Алла жолунда колдонуу, туура пайдалануу. Мына ушул шүгүр. Шүгүр деп тили менен да айтасың, закатын бересиң, үшүрүн бересиң, кайрымдуулук кыласың, жакшылык кыласың, уларды айрабайсың. Эгер андай кылбастан топтой берсең, анда азап болот. Ошон үчүн шүгүр дагы чоң ибадат. Аллах субханала таала айтып атат: "Кулу мин ризқи раббикум вашкуру лах." Жегиле халалды, эмне кылгыла? Шүгүр кылгыла дейт. Ошон үчүн халалды жегенде баягындай жыргап жеш керек. Аллахым берди деп сүйүнүп жеш керек. Уламалар айтат, биздин устаз айтат эле, шейх, биздин устаздын шейхи, шейх Мухаммад Шариф сахаб рахматуллахи алейх көп айтчу экен. Мусулман менен кафирдин тамак жегендеги айырмасы, кафир жесе өз үчүн жейт деген экен. Тамакты мактап өз үчүн жейт. Сонун тамак экен деп жейт болду. Курсагын тойгозгондо эле ойлойт болду. Мусулман болсо эки нерсени эстеп жейт. Биринчиси Аллахны. Мага буну Аллахым берди дейт. Экинчиси Алла таала ушул нерсени жеде өкүм кылды дейт. Жеде өкүм кылды. Себеби рызкыны ким берет? Аллах берет. Аллах берди десең да мухаббат пайда болот. Сага бирөө келип, бир жакшы көргөн адамың келип, муну жеп кой десе, ошол адам мухаббаты кирет. Аны эстейсиң. Тойго барсаң, той берсе, бирдеке түй берсе, апарып сүйүнүп жейсиң. 1000 сом акча берсе, жеп кой деп, аны сүйүнүп жейсиң. Туурабы? Ошон үчүн Аллах субханала таала берген нематты Аллах мага берди деп жесең, бул өзүнчө бир рахат болот. Аллахым берди, Раббим берди деп, халалдан берди деп жесең, өзүнчө рахат болот. Экинчиси, жегенде маза кылып жеш керек. Алланын берген рызкысыны, халал тайыпты маза кылып жесин дейт уламалар. Маза кылып жесин дегени, эптеп деп жутабастан, майда чайнап, таамын чыгарып, Аллага шүгүр кылып же деген сөз. Түшүнүңөрбү? Майда чайнап, аста-аста же деген сөз. Кээде бирөө жеп койбосын деп жеп аласыңар. Туурабы, экинчиге калбасын деп. Чоң же бересиң, ал сиңиши да кыйын болот. Анан кыйналат ашказан. Ашказанга да хазым болуш үчүн адам баласы көп чайнаш керек. Көп чайнасаң анын даамы чыгат. Даамы чыккан сайын ошо тамактын лаззатын билесиң. Лаззаты келген сайын Аллага шүгүр кыласың. Аллага шүгүр кыласың. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах берген нематты туура пайдаланышлык бул дагы чоң немат. Алла берген нематты туура пайдалануу бул дагы чоң немат. Аллах субханала таала аларга айтып атат: "Кулу мир ризqi раббикум." Көрдүңөрбү? Башка ибадат айткан жок. Раббиңердин рызкысын жегиле. Жыргап халалдан жегиле. Вашкурула. Вашкурула. Эми шүгүр кылгыла. Эми шүгүр кылгыла дейт. Ошон үчүн Аллах берген нематты туура пайдаланып, шүгүр кылышлык бул дагы чоң ибадат. Байлык берилгенде эң көп ибадат адамга берилген нерсе бул шүгүр. Шүгүр. Азыркы доор шүгүрдүн доору. Уламалар айтат, азыркы доор шүгүрдүн доору. Ушундай заманда дагы баягыдай кейиген, шикаят кылган, капа болгон адамдар көп, бирок андай доор эмес азыр. Өзүң жалкоосуң. Болбосо Алла берген доор азыр. Шүгүр кылатыган доор. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда пайгамбарыбызга бир адам келет. Келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйлөшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түсүнөн караса бир кедей адамдай көрүнөт. Чачтары чаң баскан, жүдөгөн, кийимдери эски, кир. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сурайт: "Сенин байлыгың барбы?" деп. Байлыгың барысы бар дейт. Мынча төөм бар, мынча коюм бар, мынча багым бар, эсетип кетет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха юхиббу айяра асара ни'ами." Алла таалам өзүнүн нематын көргүсү келет деген. Берген нематты көрсөт деген. Эгер Аллах субханала таала байлык берген болсо, ошо байлыкты көрсөтсөң, буга да Алла разы болот. Алла үчүн, рыя үчүн эмес, Аллах мага берди деп ошону кадырлаган болсоң, Аллах субханала таала ошого да сооп берет. Сен байсың, байлыгың бар, бирок эски жыртык кийим кийип жүрөсүң. Өмүрү жакшы кийим кийбейсиң, сасып жүрөсүң. Жакшы нерселерди колдонбойсуң. Бул Алланын берген нематыны кадырлаган болуп эсептелет. Кадырлаган жок бул адам.
Allah'ın nimetini kadırlaşlık, bergen nimetini, misal kiyim olsa, kiyim nimetini жақсылап қолдан. Allah'a şükür kıl. Elhamdülillah Allah Teala mağa ne kıldı? Usul nimeti özü verdi de. Özü verdi de. Oşun üçün Allah Subhanahu wa Taala kimge baylık bergen bolsa, baylıktın hakkını ada kılgan bolsa, jana bergen nersesini özünde көрсөткөн bolsa, Allah razılığı üçün bunu ne kılat? Allah suyet. İnnallaha yuhibbu yara ni'matillahi ala abdihi. Allah Taalam bendesiga bergen nimetni көргүсү келет. Көрсө suyulet деген. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Allah Subhanahu wa Taala bularga айтып атат, силер жегиле, ичкиле, бирок вашкурулах. Не кылгыла? Rabbingерге şükür kıgıla dedi. Rabbingерге şükür kıgıla dedi. Şükür kılışlık en çoğ ibadat. Oşun üçün köp aytkıla, жүргөндө, turganda Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür, Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür, Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Şükür sözü ozuңардан түшпөсүн. Har daim aytkıla. Ayta bergile inşallah ilimiňer de ziyada bolat, maly mülküňer de, ömürüňer de, işiňer de büt bardyň Allah bereke beret. Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür, Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Kanday niyet bolsa lekel hamdu ve lekel şükür. Biz Allah'ın nimetlerini istemeyiz. Biz ne kılabız? Bolgonu kişineke bir kıyınçılık bolsa şunu isteyiz boldu. 50-60 yılda kıyınçılıkta bolat da 50-60 yıl, 80 yıl, 70 yıl Allah Taalam köz berdi, kulak berdi, den soğluk berdi, büt barını berdi. Anı oylaboyubuzda kişineke orup kalsa ele şikayet kılabız. Allah'a naraz bolabız, taqdırga naraz bolabız. Biröөлөрgө barıp keyip arzыбызды aytabız, arz-muňuňuzy aytabız. Bul bolbogan nerse. Sen ikinci tarafta oyla. Sen 99% Allah'ın nimetine bölenip durasın. Uşul oturganыбызda Allah Subhanahu wa Taala 99%, 100% bizde nimet meni bölüp durat. Orugan jerimiz jok, kursagыбыз tok, gözübüz görüp atat, kulagыбız ugup atat, Kur'an'ды görüp turabız. No yer keldik, namaz okuduk. Bundan ötkön nimet jok. Nimet jok. Oşon üçün mende eçtekem jok debeş gerek. Bizge berilgen nimetler esebi jok har biribizge. Oşun üçün har daim Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Ya Allah sana şükür bolsun, senin nimetlerine şükür bolsun dep har daim şükür kılış gerek. Allah Subhanahu wa Taala oşun aytpady veşkuru lah. Ne kılgıla? Allah'a şükür kılgıla. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur. Aldı ayet kanday eken? Belde tayyibe. Ayet tafsirlep atat. Kanday şahar eken? Al öte qoz, öte taza şahar. Azır ayttık. Havası şunçalık taza, al jerde çimin-çirkey bolboyt. Jırtkıç hayvanatlar yaşabayt. Uşunday taza su, taza abany Allah Taalam berdi. Anысы menen koşa wa rabbun gafur. Rabbuňar dagın keçirimdүү deyt. Rabbuňar keçirimdүү. Azırda keçemez. Endi kaytsaňar Allah Taalama toba kılsaňar, o tobaňardy Allah'ım kabul kılat degen ayet. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur. Al taza şar, ötü taza şar, çıraylı qoz şar, ve rabbun gafur. Jana Rabbiňer öte bor eкен dedi. Fa'a'radu. Emi Allah şükür kılbastan ne kıldı? Fa'a'radu. Baş tartıştı. Şükür kılgan jok, Allah'a itaat kılgan jok, peygamberlere işengen jok, peygamberler berçigen jok. Fa'arsalna aleyhim saylal arm. Allah'a biz jiberdik saylal arm, arm seylini. Arım degen öte күчтүү деген söz manada. Жеринде атада болушу мүмкүн. Öte күчтүү эчким тоскоол кыла албай турган, тоsolбай турган чоң селди жибердик. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn. Аларга öte күчтүү селди жибердик. Ал сел эмне кылды? Өзгөртүп салды алардын эки кооз бактарыны jannatayn zawatay ukulin hamd. Hamd degen açık degen. Açık mömölü daraktarga ve asl japayı daraktarga ve şey'in min sidrin qalil. Yani bir az sidir daragına özgörtüp koyduk deydi. Bayağı tattуу, mömölü, jakşı daraktar jok. Sel keldi, baktарын жууп ketdi, üylörünü alıp ketdi, maldarını agızıp ketdi, büt bardığını bayran kıldı. Büt bardığını talkalagandan keyin Allah Subhanahu wa Taala em özgörtüp öz bak çıkardı. Al baktar emi, aldığın baktar emes, japay daraktar çıktı. Selden keyingi daraktar çıktı. Karmayın deseng tikeni var, jeyin deseng sassık, açuu, jagımsız, uşunday meselelerde Allah Taala berip koydu. Allah kadir zat. Allah'a şükür kılsan Allah Taala ne kılat? Açıp koyboydu. En jakşı möbö jemişti beredi. Allah'ını unuttun mu? Allah kalasa unutup koydu. Japay daraktar östürüp koydu. Alar gereği yok.
Jeyin desең kursaňyň doýboýdy. Karmaýyn desең uşay almaýsın, tikeni bar, saýat. Eşteke jok. Allah Taala ne kıldı? Bergen nimetini kadırlabady de baddalnahum bi cennetayhim cennetay zabatay ukulin hamd. Alardın eki beýişini özgörtüp koyduk. Uşunday beýiş neme baktarga ukulin hamd. Ukul da neme aytylat? Hamd degen açuu. Açuu sasyk mebelerge. Wa asl degen daraktın aty bu japay darakt degan söz. Japay daraktarga wa şey'in min sidrin qadir. Sidr degen darak bunda dolunun syahty bolat. Talada ösöt. Bunu biraz da otat. Şey'in min sidrin qalil de otpayby? Biraz. Endi aşkı ölüp kalmasın dep Allah Taala sidr daragını biraz berip koydu. Düşünüyorsaňarby? Başka jeýti kaçtı algan jok da. Al sidr kiçineke bolat, bunday bolat, karagatdan çoňarak bolat. Any jeýt. Jese bolat. Any birok Allah Taala ne dep atat? Wa şey'in min sidrin qalil. Şeyda gost nakira, qalil da nakira. Biraz açığa bölüp kalmasın dep biraz ne kıldık? Ança-munça jerlerge daraktary kaltırıp koy sidr deyt. Kalgan jeý turgan darak jok. Bayağı mömö jemiş, eşteke jok. Büt bardygyny suw kelip juwup ne kıldı? Talkalap ketdi. Allah neme aytып atat? Zalika jazaynahum bima kafaru. Zalika jazaynahum bima kafaru ve hal nujazi illa'l kafur. Bul emi biz zalika bunun sebebi jazaynahum bima kafaru. Allah kafirlik kılgan üçün, Allah şükür kılmagandygy üçün biz alarga jazaladyk deydi. Alardın baktaryny, üýlerini, bardygyny jokka çıgaryp, jaman animege ahwalyga alyp kelip koyduk. Ve hal nujazi illa'l kafur. Biz kafirlardy gana jazalaýbys deydi. Biz kafirlardy gana uşunday jaza menen jazalaýbys deydi. Demek ne kıldı? Alar baş ýegen jok. Alar hakykatty ukkan jok. Ahyrynda Allah subhanahu wa taala ne kıldı? Bergen nimetlerini alıp koydu. Oşon üçin bergen nimetni her daim kalyşdyn birle jolu var. Al şükür. Tuğra paydalanyp şükür kıl. Tuğra paydalanyp şükür kılsaň Allah subhanahu wa taala ne kılat? Nimetlerini östüre beret, köýte beret, östüre beret. Bolbosam Allah'a alıp koýuşluk jengil nerse. Oşol suw menen ne kıldı Allah Taala? Gaýrele juwup ketip büt barını jok kılıp alyp koydu. Allah Taala kийинки ayatda ekinci bir nesini esketip atat. Wa ja'alna beynehum ve beynel qurallati barakna fiha quran zahira ve qaddarna fiha as-sayr. Siru fiha layaliya ve ayyaman aminin. Bu ikinci nimet. İkinci nimet. Ve ja'alna beynehu ve beynel qurallati barakna fiha. Biz alar menen yaşagan jeri menen berekeli ayıldın ortasını dagın ne kıldık? Ayıldın ortalarında Kur'an zahira büyük ayıldardı yaratıp koyduk. Ve kaddarna fiha sayr. Alarga jürüşün jolunu jengil kıldık. Yosum jürötükan jerlerini ölçöp koyduk. Siru fiha layaliye ve ayyaman amin. Emi uşul jollarda günü tünü esen aman sayr kılıp jüre bergile degen ayat. Düşünüyorsunuz mu? Emi bu jollarda günü tünü ne jırgap amın awalyňarda, tınçlyk awalda sayr kılgıla degen söz. Bu bayağı ayat. Birinci bergen nimeti Allah subhanahu wa taala Saba kowmuga baktarakty berdi. Yaşaw şart öte jakşı, öte qoğuz güldürgen çağır bolgan. Ekinçisi bular tajirede. Ticaret kılganda oşol jerden tartıp, Yamandan tartıp, Şamga çeyin, azırgı Siriyaga çeyin, ne kılat ele? Safar kılat ele. Safar alys jol balдар. Azırdan karasaňar Siriya men Yaman ortasy öte alys. Biroq Allah subhanahu wa taala ortada uzun jol kılgan. Oşol jol azı bizge beýa jibek jol degende uzun jol bolgan. Jol uzun bolgan, joldun iki çekesinde baktaraktar bolgan. Jana ortalarında ayıldar bolgan. Ayıldar şunday ayıldar bir adam safar kılsa ertemenen peşinge baram dese peşinge baradığan jeri var. Allah oşo ölçep koygan. Oşol jerge barıp peşinde oksa bolap misалы. Dem alam dese, namaz okuyum dese, tüneyim dese büt bardığın şart var. Allah şunday kılgan. Kebir safarlar bolat, uzun bolat, kona durgan jer jok. Düşe durgan jer jok. Malıňa jer jok, özüňe jer jok, jatkanга jer jok, içkenge suw jok, tamak jok. Aýa kıyın safar bolat. Tamagyňdy alyp alyp, suwuňdy alyp alyp, anan özüň bir jeri tandap düşösün şol jerge. Bu öte kıyın safar. Biroq Allah subhanahu wa taala bularga ne kılgan? Qura zahira. Döňdörde aylar görünüp turgan, safardan baratganda görüngen mojirge barıp düşeýin menden. Düşse al jeri tamak aşy bar, suwsu bar, sayaban bar. Sayada kölekede oturup dem alıp, çaýyny içip, keşke gese, keşini jatyp uktap kete bergen. Uşunday nimetni Allah bergen.
Demek yaşagan jeri sonun, bul da nemat. Özüңdün жериңден тамак аш берилсе рызкы, бул эң чоң неmat. Көрдүңбү, сабага берилди. Экинчиси кылган ишинде Алла жеңил кылды, тижарат ишине. Кыйналбастан тижарат кылат эле. Каалаган жериге барып дем алып кете берет эле. Бул да Алланын берген экинчи нематы. Эгер иш кылам десең, ишиңде тоскоолдук жок болсо, кыйналбай иштеп аткан болсоң, бул да Алланын берген нематы. Буга да шүгүр кылыш керек. Канча адамдар бар, не кылат? Иши жок жүрөт. Канча адамдар бар, өзүнүн чаарын таштап, мамлекет башка жака барып жүрөт. Ал жерде дагы оңойчулук менен эмес, кыйналып жүрүп акча таап атат. Үй бүлөмдү баганды. А сен өзүңдүн жериңде иштеп атасың. Же болбосо бараткан жериң жакын, жеңил. Бул Алланын берген немат. Мына ошол нематтарды Аллах субхана ва таала эскертип айтып атат. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا. Biz берекелүү кылган Шам менен алардын ортосунда дагы не кылдык дейт? Берекелүү Куран захира, көрүнүп турган айылдарды жаратып койдук дейт. Көрүнүп турган айылдарды. Баракна фиха, бул баягы Шам мамлекети, Байтул Кудус, Кудус мешити. Кудус мешити не Алланын рахматы, берекет түшкөн жер. Ушулардын ортосуна дагы Кура захира болду. Ва каддарна фиха сайр. Каддарна деген өлчөп койду деген сөз. Ал жердеги сафардын, жолдун мөөнөтүн дагы өлчөп койдук деген Алла таала. Баягы сөз. Түшүнүңөрбү? Эч ким чыкса, көчөдө калып кетпейт. Ким кайерге барам десе, ошол жерге барып, коңгонго, түшкөнгө, эмне кылганга, тамактанганга, дем алганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошол Алла таала айтып атат: "Каддаруна фиха сайр". Көрдүңөрбү? Алар сайр кылатган жерлерини өлчөп койгонбуз дейт. Эми сиру фиха лаялия ва айяма. Эми жол жакшы болгондон кийин күнү түнү сайыр кылгыла деп атат. Кааласаңар күнү, кааласаңар түнү, аминин. Эч ким силерге тийбейт дейт. Каракчы жок, уру жок, тоноймой жок, урдап кетмей жок. Себеби жолдун бардыгы абат. Элдер жашагандан кийин ал жерде эмне болбойт? Каракчы болбойт. Ээн тала болсо сени тоноп кетет. Талага барсаң, карабан чыкса эмне болот? Каракчылар тулап кетет. Урдап кетет. Же жырткычтар кол салат. Алла айтып атат, бул амын шаар, амын жер, сиру фиха лаялия ва айяман аминин. Көрдүңөрбү? Эми силер түнү менен, күндүзү каалаган учуруңарда коркпостон, эчтекеден ойлонбостон сафар кылгыла деп атат. Ушунча нематты Алла таала буларга берди. Бул экинчи немат. Эми муну карагыла. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. Алар айтты: "Ey Rabbimiz, ba'id bayna asfarina." Bizin safarlarımız alыс kılgın dedi. "Wa zalamu anfusahum." Allah aytat, özleri zulüm kıldı deydi. "Faja'alnahum ahadis." Alarda biz ne kıldık? Tarihte kaldırdık deydi. Алар айтты: "Allah'ım bizi jakpayt bu safar" dedi. Biz safarga çıksak, үйдө жүргөндөй эле болуп атабыз деп. Сафардын кыйынчылыгын сезген жокпуз дейт. Кирип болгон жокпуз, тердеген жокпуз, кыйналган жокпуз, суу көтөргөн жокпуз, бизге жаккан жок. Ошон үчүн сафар алыс болсун деди. Ортодо эмне болбосун? Түнөй турган жерлер, шаарлар болбосун деди. Андай болбосун. Биз сафар кылганыбызда ким бай, ким кедей көрүнсүн деди. Ким төө менен баратат, ким суу ичип баратат, ким суу жок баратат, ким тердеп кыйналып атат, ошолор көрүнсүн. Ошон үчүн биздин сапарларыбыздын аралыгын алыс кылган. Бул сенин жакшылыгың бизге жакпады деди. Адам табият. Бани Исраилде дагы баягы айтат го. Биз ушуну эле жей беребизби деп. Не? Манна салваны инкар кылып, эмне жейбиз дейт? Чөп жейбиз дейт. Манна салваны инкар кылып, эмне жейбиз дейт? Мал жеген чөп жейбиз деп атат. Biz bundan ne olduk? Jadadık деп атат. Kuddu ошондой булар дагы бу сафар бизге жакпады, биз кыйналышыбыз керек. Ошон үчүн вакалу раббана ба'ид байна асфарina. Көрдүңөрбү, ey Rabbimiz, биздин сафарлардын аралыгын не кылгын? Алыс кылгын. Wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadis. Аллах айтып атат, булар акмак экен дейт. Акмак келесек экен, өздөрүн не кылды? Zulüm kıldı. Faja'alnahum ahadis. Алар эми тарыхта калды дейт. Алар сөз кылып баян болуп элдердин оозунда калды. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Аларды майда-майдага бөлүп салдык деген сөз. Майда-майда болуп тыркап кетишти. Бая саба жок, өлгөн өлүп кетти, калгандары ар жерге жайылып кетти. Ар жерге жайылып кетти.
Şu Saudiyadagı Peygamberimiz kelgenge çeyinge doğurduğu büt bardığı itbana Avus Hazraç büt bardığı şu sabadan kelgen kowumlar. Birösü barıp bir yerge toktodu, birösü bir yerge keldi, biri geldi. Şu ar jerge barıp jaylanışıp kalıştı. Bundan sonra Allah Teala aytıp atat: "Ve mazzaqnahum kulla mumazzaq." Aların büt barını ne kıldık? Bölüp saldık. İnne fi zalika laayatin likulli sabbarin şekur. Mına uşul okuyanın barında çoğun ayatlar bar, belgiler bar. Likulli sabbarin şekur. Her bir köp sabır kılıuçu, jara köp şükür kılıuçu insanlar üçün de atat. Demek Allah'a eşteki kıyın emes. Eğer biz çetten çıkıp kessek Allah Teala ne kılat? Al kavimni tezir jok kılıp koyat. Şunda jok kılıp koyat, tarıkta gana kalat, ana hiç kim bilmey kalat. Allah kırkıratı jok kılat. Demek bir yerde özüңdün eliň menen, tuğanyň menen yaşaşlyk bul dagı nemat. Birösü Amerikada, birösü Kıtayda, birösü biyakta bul dele bir tarafından kıyım bolup kalat. Kede azap bolup kalat. Tuğan urug, bala çakaň menen bir yerde yaşagan bul dagı ne? Allah nimaty. Allah nimaty. Oşoň üçin Allah Taala aýtdy, bular baş ýegen jok, ahmaklyk kılgandan keyin alardy bölüp jok kıldyk deyt. İnne fi zalika laayatin likulli sabbarin şekur. Demek her bir sabır kılıuçu, köp sabır kılıuçu, şükür kılıuçu adamlarga bu ne deyt? Çoğun bir sabak dep atat. Bu sabaklardan kim sabak alat eken? Sabır kılıuçular. Sabır kılıuçular. Demek Allah bergen nimetke sabır kılıç gerek. Nimet kam sabır kılasın? Aga anı toora paydalanasyň. Anı ýerçip alıp çetten çıkıp ketmeysin. Sabır kılasın, kuturbaysın. Bu sabır. Demek iman nisfan. Nisfun sabır, o nisf şükür. İmanın iki cüzü var, negezi jarımı sabır, jarımı şükür. Oşoň üçin Allah bergen nimetka şükür kılasın. Ekinci kıyınçılık bolup kalsa sabır. Allah Teala aýtyp atat, oşonu inne fi zalika laayat likulli sabbarin şekur. Sabbar şekur mübalağa sigasy baldar. Öte köp sabır kılıuçu, öte köp şükür kılıuçu adamlar üçün mına uşul okuyalarda çoğun belgileri bar. Oşular gana bunu düşünöt, kalgandar düşünbeyt degen söz. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala bir mazmunu bayandap atat. Bu ibliske teşelü, şeytanga teşelü. Ve laqad saddaqa aleyhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan minel mu'minin. Ve laqad saddaqa aleyhim iblis zannahu. Albatta iblis alarga özünün gümönünü tasdik kıldırdı. Fattaba'uhu. Adamlar aga ergeçti. İlla fariqan minel mu'minin. Müslümanlardan biraz cemaatinden başka. Biraz cemaatinden başkası köpçülüğü alarga ergeçti degen ayet. Bu ayette Allah Subhanahu wa Taala uşul bularning kuturgandyga, çetten çıkıp kafir bolgonuga bir dagı bir neseni salımı bar, salım şeytanın salımı. Şeytanın salımını aytıp atat. Ülüşü var, salımı var deydi. Al kanday alar şeytandın aytkanlarına işenişti dep atat. Şeytan selerge uşul dünya bar, ahiret jok, şembeyle koygula, oynap jirga algıla dep aytat da. Oşol şeytandın aytkanlarga işenip alıp, fattaba'uhu erçip alıp, ahırı alardın ahvaly uşul boldu dep atat. Bargan jeri uşul boldu dep atat. Demek adamdı azgırgan nerse bizim barыбыздын düşmanыбыз neken? Şeytan. Demek oşolundoy jakşı koğuz, jirgal jaşoodon eň jaman asbar estafiliğe düşüp kalganın sebebi dagı ne oldu? Şeytandı erçүү oldu. Şeytandı erçigen şuşunday oldu. Oşoň üçin bizdi düşmanыбыз şeytan, bizdi korkulganda şeytan bolat. Oşoň üçin Kur'an-ı Kerimde Allah Taala innehu lekum aduvvum mubin deydi. Aduvvum mubin deydi. Açık senin düşmanınar degen. Ataňardyň düşmanı dep atat Kur'anda Allah aytat. Adam aleyhissalamdan başlap ne kıldı? Düşmanlık kılıp keletat. Oşoň üçin adam balası şeytanın dostu bolboş gerek. Allah'ın dostu boluş gerek. Adamdı şeytan jok kılat. Şeytan korkulat. Şeytan ahırı senin imanını ajratat. Aliyazu billah. Oşoň sebebini Allah Taala aytpat. Ve laqad saddaqa aleyhim iblis zannahu. Albatta iblis alarga özünün sözlerini tasdik kıldırdı. Anan Allah fattabi'uhu an yerçip alıştı. İlla fariqan minel mu'minin. Müslümanlardan bir kişineke cemaat yerçigen jok dep atat. Emi şeytan bardığını azgır alıp Allah saktagan adamlar kalat. Al har daim alat. Har daim dünyada elin bardı kafir olup ketpey şeytan derçi. Har daim dünyada Allah süýktü bendileri kalgan. İlla fariqan minel mu'minin har daim bolat.
Аларды Аллах Таала мен сактап коет. Алла Таала фажална минхум ошолордон кошсун, баардыгы ошолордон кылсын. Кийинки аятта Алла Таала айтып атат: "Ва ма кана лаху алейхим мин султан". Бирок шайтан алардын үстүнө үстөмдүк кыла албайт деп атат. Шайтандын азгыргы менен ушундай болду, бирок шайтан аларды мажбурлай албайт деп атат. Алардын үстүнө үстөмдүк кыла албайт деп атат. Көрүп атасың аятты? "Ва ма кана лаху алейхим мин султан". Шайтан аларды мажбурлай албайт. Алардын үстүнө үстөмдүк кыла албайт. Biz emne üçün şeytana bundan hukuk verdik? Lina illa lina'lama men yu'minu bil ahireti mimmen huwa minha fi şek. Mana hoş. Kim ahiretke işenip, kim anda şekte. Oşonu biliş üçün gana, zuhur kılış üçün gana şeytana oşun mümkünçülüktü berdik. Alem ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz. Rabbin bardığını saktap durat, bardığını bilip durat degen ayat. Şeytan Allah Taala толық мүмкіншілік берген емес. Шайтандын иши болгону адамдын жүрөгүнө азгырык салат. Болду ошол эле. Ал сенин колуңдан тартып жетелеп күнөөгө апарбайт. Бутуңду тартып алып сүдүрүп апарбайт. Түшүнүктүбү? Эртең эч ким айта албайт, шайтан мени сүдүрүп апарды, ошон үчүн кылдым, ошон үчүн урдадым, ошон үчүн сынаа кылдым, ошон үчүн харам жедим дей албайт. Өзүң башы бардың. Өзүң кармап көрдүң, өзүң көзүң менен көрдүң, өзүң уктуң, өзүң сүйлөдүң, өзүң кылдың бардык. Шайтан болгону не кылат? Васпаса салат. Жүрөккө жаман ой салат. Ошол ойду адам өз ыктыяры менен аткарат. Ва хадайнаху наҗдейн. Эки тарафты Алла берген. Илхам хайырды жарда болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн шайтанга шылтоо кылынбайт. Шайтанга шылтоо кылып кутула албайбыз ахиретте. Шайтандын кылган иши эмне болгону васпаса. Ошон үчүн шайтан васпаса азгырганда аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Жаман ой келди, аузу биллахи минеш шайтанир ражим. 3 жолу түкүр болду. Ага маани бербе, ал кетип калат. Ал шайтан биз менен чогуу күрөшө берет, өлгөнгө чейин. Өлгөндө гана кутулат. Ага чейин кетпейт. Ошон үчүн шайтан Алла Таала айтат, ал сенин ишиңе кирип алып, сага келип алып, сени башкарбайт ал. Senin kolun, senin butun, senin gözün olup kalbaydı. Al şeytan bolgon azgırat, ana adam özü kılat. Mına şunu ulamalar aytat, bir ulamalar bir okuya aytat. Bir şeytanı düşünde görüyor eken. Düşünde görüyor, anan şeytandan sorayt eken. Sen ahmaksın, eldin barını azgırasın, sen bizim barı dozakka düşürüp atasın. Dese şeytan aytты жоқ депtir. Men dozakka düşürбейм, өзүңөр düşөsүңөр. Şeytan aytat eken, men болгону не кылам? Баягындай урдулар ширелагана дейт. Баягыдай таттуу нерсени, жоксо дан себеп коем деген сөз. Дан себеп коем болгону болду. Таттуу нерсени коюп коем, калган өзүңөр кыласыңар деген. Ана мисал катары шайтан айткан экен, көрсөткөн экен. Bir adam неме сатат экен? Халва, шириндик. Бирок шириндикти алып туруп, дубалдын бурчуна коюп коет экен. Коп койсо, кумурскалар келет экен, кумурска, чиркейлер. Анан баягы немеге кумурскаларды көргөндөн кийин, халва саткан адамдын мышыгы бар экен. Мышык барып баягы кумурскаларды жей баштайт экен. Аны көргөн жерде, бул жолдун бул жагында кассапчы бар экен. Кассапчынын ити аны көрүп мышыкка таштайт экен. Барып мышыкты өлтүрүп салат экен. Аны көргөн адам дүкөнчү менин мышыгымды итиң өлтүрүп койду деп, аны итин өлтүрөт экен. Sen meni itimi öldürdün de tigi adam öldürüyor. Tigi bizim bir tuğanımızı öldürdü de iki kabile vuruşadı. İki kabile vuruştu. Bolğanım ne oldu? Kişinekey ne taşadı? Dan taşlap koydu. Kişinekey nesi taşlap koydu? O şömenden ahırı iki kabile vuruşu kırılışıp yok gitti. Şeytan ne aytat? Men bolğanı uşunu ne kılgan? Başında uşunu ne kılganmın? Bas-basa kılganmın. Dan taşlap koygan boldu. Kalgan özüңөр kıldın. Ошон үчүн кыямат күнү келгенде шайтан ушундай кылдырды, мен жакшы адам эдем, шайтанды Алла жазалап апар, ошону түрмөгө сал, ошону жок кыл, азапта мен апышмын десең кутулбайсың. Кутулбайсың. Куранда Аллахым айтып атат: "Ва ма кана лаху алейхим мин султан". Көрдүңөрбү? Шайтан аларды мажбурлай албайт деген аят. Аларды үстөмдүк кыла албайт. Шайтан менен биз кутула албайбыз. Шайтан өз ишин кылып атат, болду. Ал кыла берет. Эми шайтанды эмнеге жаратты Аллах Таалам? Кийинки аятта хикматын айтып атат. Илля линa'lama man yu'minu bil ahira mimman huwa minha fi shak.
Ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz. Şeytanı yaratkanını Allah Teala'nın hikmetini aytып atadi. Biz şeytanı nege yarattık? Lina'leme men yu'minu bil ahireh. Biliş üçün, Allah bilet, biroq adamlarga bildirip koyuş üçün kim ahiretke iman keltiret, ve mimmen huwa fi şek, kim şekte juret, oşonu biliş üçün. Yani kim musulman, kim kafir, kim şeytana ergeşet, kim Allah'a ergeşet, oşonu biliş üçün biz ne kıldık? Bunday kıldık. Aleme rabbuka ala kulli şeyin hafiz. Rabbin bardığını gözemellep turat. Bardığını karap turat degen söz. Demek ne oldu? Şeytanga ergeşken adam özü kor bolat. Şeytan menen kutula albayбыз. Oşon үчүн şeytan ушундай абалга жеткизди. Bizdi dagın jırgal жашоодо, Allah saktасın, жаман жашоого түшүрүп калышлыкка эң биринчилерден болуп нафс менен кош şeytan болот. Şeytan ушуга алып барат. Ошон үчүн şeytandын кулу болбостон Аллахтын кулу болуш керек. Şeytanın kulu bolsun, Allah'ın kulu boluş gerek. Allah Teala bizleri esketip ketти. Saba kavminin dagın buzulganlarının bir sebebi Allah şeytanın ergeşip ketти. Allah'ın ukpay koydu, peygamberler ukpay koydu. Ahırı çok boldu dep atadi. Düşünüңөрбү? Demek ne oldu? Allah Subhanahu wa Taala bergen nimetlerdi tuğra paydalansa bul da ibadat. Şükür öte çoğun ibadat. Allah'a şükür köp kılaylık. Lekal hamdu leka şükür. Ozuguzdan düşmesin. Allahümme lekal hamdu leka şükür. Allahümme lekal hamdu leka şükür. Bir nese olsa o kişinekey deseni karabastan ikinci tarafta karaylık. İkinci tarafta Allah'ın yüzdegen, mindegen nimetleri var. Oşonu karab Allahümme lekal hamdu ve leka şükür deş gerek. Düşünüңөрбү? Bir adam meşten çıkat eken, meşten çıkıp karasa but kiyimi yok eken. Anan ayağa kaçırat boluptu, eldin bari but kiyimi var, mende but kiyimi yok dep. Anan but kiyimi yok barasa, bir adam butu yok eken. Anan ey Allah Allah, жаңа şükür bolsun, alhamdulillah şükür. Men narazı bolup koydum ele, tora emес kılıpmын. Bunun butu da yok eken, menin butum var dep şükür kılgan. Oşon үчүн bundan maksat ne? Ar birimizge bergen nimetleri toltura. Oşon үчүн kayday avalda boyluk Allah'a şükür kıla bereli. Şükür, şükür, şükür. İnşallah şükür köp kılgan talep ilimge Allah Teala ilim köp beredi. İlim şükür kılışı men geledi balдар. Şükür köp kıl. Köp naraz bolba, köp şikayet kılba. Allah'a şükür kıl, Allah'a şükür kıl. La in şekertum la azidannakum. Mutlak bul. İlimde ziyada, amalda ziyada, ömürde ziyada, hayatta ziyada, mal mülkünde ziyada. Büt bardığı var bunda. Bak, büt bardığı var. Oşon üçün çok alim olam, çok avliya olam, ilimdi bilimdi olam deseňer dagın Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Allahümme lekel hamdu ve lekel şükürdü taştabagala. Makılbı Allah Subhanahu Teala barızı özüne köp şükür kılatgan pendelerinden kısın. Subhanakallahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente.